Өмүрбек Текебаев Бельгияга элчи болобу же бийликти сызга отургузабы? Маевский жана Мегакомдун иши боюнча Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгүл Чотоновдун акталышканы чындыгында эле кескин бурулуш болду. Буга чейин ич чыгылыш оюн уланып келаткан Өмүрбек Текебаев бийликти сындап атып, ал ортодо жаңыдан жеткен мандатынан да ажыраган эмеспи? Кайрадан соттук процесстердин эзүүсү башталса, карама-каршы күрөштөр улана бермек. Айрым булактардын баамында ортого Камчыбек Ташиев түшүү менен Садыр Жапаровдун маанайын жумшартканы, Өмүрбек Текебаевди Бельгияга элчи кылууга макулдугун алганы распы? Дал ушул кеп тар чөйрөдө талкууга алынууда. Ким билет, бардык куугунтук иштери токтоп, акталгандан кийин жаңы кызматты эле күтүп турушу мүмкүн. Учурда бийликтегилер таасирдүү, карт саясатчыларды алдап соолап, тоскоолдук жаратпагандай кылып, шарттып түзүү алышкандары маанилүү. Дагы бир жагынан алганда, эгер Текебаев Бельгияга элчи болуп кетип калса, анда саясатчы катары жүзүн жоготот. Көптүн бири сыңарындай сыпатталып калат да, балким акталып алгандан кийин бийликтин сунуштарынан баш тартып, оппозиция лидерине айланып кетсечи, баарын сызга отургузуп күтсө болот, кайсы тарабы утушка жетерин көрө жаталы, деп жазат Азия News гезити. Күйгүзбөгүлөөчү Мадумаров Кыргызстанды коюп, эң биринчи өз үй бүлөсүнө мыйзамды, ыйманды, анан тартипти орнотуп алсынчы. Ороз айым бүгүн да чыгып турго күйүп-пышып сүйлөп жатат. Оозуна алы келбей калпты чындык койгулап, президент Жапаровду жамандап жатат. Аты деле Орозо айым экен, орозого жарык дүйнөгө келген окшойт атына караганда. Эми атына заты жарашып, орозо күнүндө кичине тыйыла турбайбы? Жок, ыймандын жыты да жок сүйлөп жаткан сөздөрүндө. Булар кайдагы ыйманды анан сүйлөп жатышат, өздөрү ыймансыз, тартипсиз. Анан калса жөн эле жүргөн бекер посттор. Ороз айым оңой оокат тебиреген тили менен жанын баккан мигрант. Президенттикке көрсөтүп жаткан Мадумарову болсо колоктоп 60тан ашаарда акылдан адашып бойдок болду. Экөөнүн тең бир туруктуу иштери жок, көзгө басаарлык эмгектери жок. Жон гана бийликтен көздөрү өтүп темселеген мыйзамсыздар. Анан ушул экөө бизге мыйзамды, ыйманды, тартипти орнотушат бекен, Бактыгүл Иманбек кызы. Азамат Темиркулов: эми эл кыйналса массалык мобилизация болуп көтөрүлүшкө чыгышы мүмкүн. Той болот, тойдун эртеси да болот дегендей шайлоо да болуп өттү. Келчүлөр келди, элдин көпчүлүгү жеп ичкичтер келди деп жатышат. Азыркы экономикабыз ушундай абалда жеп ичүүгө мүмкүнбү, же ал доордон өттүкпү? Шайлоонун натыйжасында эч кимге эч кандай сюрприз болгон жок деп ойлойм. Мурункудай эле биз билгендей эски адамдар, бийликтин тегерегинде жүргөндөр, алар менен мамилеси бар адамдар кайра эле шайлоону утуп, жергиликтүү кеңештерге келишти. Өзгөчөлүк болдубу? Бир эле нерсе башкача болду. Башка партиялардын тизмеси менен келишти. Партиялардын аттары жаңы. Бирок ал жаңы партиянын ичинде кайра эле эски, баягы биз жакшы тааныган адамдар. Ошон үчүн чыныгы партиялар Кыргызстанда жок. Ошон үчүн ар бир шайлоо сайын эч кимге билинбеген партиялар чыгып келип жатышат. Алардын ичинде мурунку эле коррупцияга малынган адамдар жана алардын бала чакалары, туугандары келе жатышат. Референдум деле биздин турмушубузга эч кандай өзгөрүү алып келбейт. Конституция деген жөн эле кагазга түшүрүлгөн текст. Ал текстти адамдар иштетет. Мамлекеттик органдарда бийликте отурган адамдар конституцияны, мыйзамдарды бекем кармап, ошол мыйзам чегинен чыкпай иштесе, анда ошол мыйзам конституция иштеп жатат. Кыргызстанга ар бир келген президент конституцияны алмаштырып жатат, бирок эч нерсе өзгөрбөйт. Турмушубуз баягыдай эле улана берет. Бул эмне себептен болуп жатат? Мамлекетте бийликте отурган адамдар алмашылбай эле мурунку адамдар иштеп жатат. Ошон үчүн текст алмашса деле текстти иштете турган адамдар алмашпаса, ошондой эле абал уланат. Азыр деле ошол көрүнүш. Текстти алмаштырдык, бирок мурунку эле эски схемаларды пайдаланган эски көз караштагы адамдар бизге жакшы таанымал. 30 жылдан бери биз аларды көрүп келдик, алардын иштеген тажрыйбасын дагы билебиз. Бул адамдар мурдагыдай эле эски коррупциялык схемаларды иштетип, бийликтин көзүн карап, өз кызыкчылыктарын карап иштешет. Ошон үчүн эч кандай өзгөрүү, жаңы нерселер болот деген үмүт жок болуп жатат. Бүгүнкү экономикалык саясий акыбалды карасак, ушундай оор акыбалда баягылар келип, баягы адатын карматса эл чыдабайт. Себеби элдин бийликти 5-октябрда алмаштыргандан кийин жаңы адамдар келип ишти башкача алып барат деген элдин үмүтү чоң болчу. Эми экономикалык кризис күчөп, эл кыйналса, массалык мобилизация болуп, протесттерге чыгышы мүмкүн деген ойдомун. Булак Азия News гезити. Бакырып ыйлагым келди. Легендарлуу министр Гүлүпа Кондучалованын 100 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн иш-чарада
Президент Жапаров Садыр Нуркожоевичтин өлкөбүздөгү маданияттын мурунку жана азыркы абалы тууралуу сүйлөгөн сөзүн уга алып, залда олтурган маданият өкүлдөрү көздөрүнө кадимгидей жаш алышты. А мен болсо төмөнкүлөрдү айтып бакырып эле ыйлагым келди. Тарыхты биз жаратып жатабыз деп көкүрөктөрүн койгулап, 3 төңкөрүш жасап, 2 президентти кууп, бирөөсүн камап, бирөөсүн кетирип, өлкөнү жакырчылыктын чегине чейин жеткирген куу чирен саясатчыларыбыздын куру кетирген 30 жылы ичинде Токомбаев, Сыдыкбеков, Айтматов баштап жана таштап кеткен акын жазуучуларыбыз калем акы алмак турсун, иштеп жаткан жерлеринен көчөгө айдалып, Сынган кылыч же Жамиля сыяктуу баа жеткиз бирда чыгарма жаралбаганына, Малдыбаев, Молдобасанов, Давлесов баштап жана таштап кеткен композиторлорубузды акча үчүн ар кимге жалдаттырып тентидип, Манас, Айчүрөк операларындай же Саманчынын жолу балет ораториясындай бир дагы көрүнүктүү музыкалык чыгарма жазылбаганына, Океев, Шамшиев баштаган профессионал кино режиссерлорубуз акча аяп, Агылбирстин Тукуму, Ак кеме сыяктуу жогорку деңгээлдеги тартылган кинолорду жарата албай калганыбызга, ошондой эле сүрөтчүлөрүбүздүн, актерлорубуздун, ырчыларыбыздын, тегеле бүгүнкү күндөгү маданият өкүлдөрүнүн мышык ыйлагыдай акыбалдарын көрүп, акыры куру кеткен 30 жылда Разаков, Усубалиев, Масалиев сыяктуу өлкө башчыларынан жана Кондучалова сыяктуу өз көмөчтөрүнө гүл тартпаган маданият тармагын мыкты билген министрлердин келбей жатканына чын эле зээнимге ийди. Бакырып ыйлагым келди. Кайран гана куру текке кеткен 30 жыл. Уруш, талаш, атыш, качыш, талаптануу, камоо, сабоо. Бирок үмүтсүздүк бул шайтандын иши дейт. Кечээки иш-чарадан кийин бардык маданият өкүлдөрүнүн үмүтү президент Садыр Жапаров жана министр Кайрат Иманалиевде калганын айтып коюшум керек. Исрайдин Аманбаев, Шамурза Бөрүкулов, Атамбаев, Отунбаевалар өлкөгө ар тараптама зыяндарды алып келишкен. Өлкөнүн экономикасын мурда болуп көрбөгөндөй төмөнгө түшүрүшүп, дальше некуда кылып коюшту. Ар бир кыргыздын мойнуна очойтуп карыздарды илишти. Жашоонун начарлыгынан кыргыздар мигрант болушуп, сыртка тентип кетишти. Кыргыз элине булардын кылган эң коркунучтуу душмандыгы өлкөдө бейөкмөт уюмдарды, ар кандай бузуктуу каналдарды толтуруп ташташты. Азаттык, Клоп, Кактус медиа, Политклиника, Ынтымак, 24 KG, Салам радио, Next TV жана башка батыштын каналдары жайнап кетип, азыркы учурда кыргыз элин ичине душмандык кылып жатышат. Элестетип көрсөңөр, Кыргызстанда 50дөн ашык официалына катталган өкмөттүк эмес уюмдар бар экен. Ушулардын баары азыркы бийликке каршы иштешип, бар болгон күчтөрүн жумшап, жаман көрсөтүп жатышат. Буларды кой деп тыйган адамдары жок, түгүл булардын башчылары президент болобуз дешип өздөрүн шайлоого коюп жатышат. Булардын максаты батыштын акчасына кыргыздардын жашоо шартын өзгөртүп бериш, шерменделерди, жылаңаштарды өлкө ичинде жайылтыш. Ал эми мээси иштебеген арабыздагы чала кыргыздар буларды ээрчип алышкан. 2000 сом берип койсо алданышып. Алардын саны 100 000 деп саналат. Мен бул коркунучтан чыгыштын бир эле жолун көрүп жатам. Өлкөнүн борборун түштүккө жылдыруу. Себеби бийлик өз алдынча тынч иштеш керек. Борбор жылса алардын колунан эч нерсе келбей калат. Ош тарап келип жылаңаш болушсунчу же ЛТГПларын көчөгө алып чыгышсынчы, ошондо көрөт элек. Болбосо бул каналдарды тез арада жаап, жакпагандарды, каршы чыккандарды өлкөдөн айдап чыгыш керек. Чет жактан жардам албасак да тынч жашаганыбыз жакшы. Коррупция жоюлса, бийликтегилерге Кудай ынсап берсе, биздин өлкө тез эле бутуна туруп кетет, батыссыз эле. Зато бузуку шыртекелерден кутулуп, кыргызча жашап калабыз. Атамбаевдер булардын санын көбөйтүп, өз бийлигин колдоого жумшаган. Ошол үчүн бирөөсү да Атамбаевдин атын атай алышпайт. Кээ бирөөлөрү алигичи анын заказын аткарып келишет. Өзбекстан Кыргызстандан мал алууга кызыктар. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчиси Хуршид Мирзахидов айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков менен жолугушууда билдирди. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагынан мал жандыктарды экспорттоого убактылуу тыюу салгандыгына байланыштуу коңшу мамлекет киргизилген чектөөнүн мөөнөтүн кыскартууну суранган. Сүйлөшүүлөрдөн кийин тараптар жеткирүү шарттарын түзүү үчүн импорттоочулардан жана экспорттоочулардан тизмесин алмашууну макулдашты. Жолугушуунун жүрүшүндө Өзбекстандын техникалык жардамы менен Кыргызстандын аймактарында күнөөскана жана бакча куруу маселеси көтөрүлгөндүгү да маалым болду. Булак 7 ТВ чекиткейжи.